Экинчиси, урматтуу мусулман туугандар, Маутун Наби пайгамбардын бул дүйнөдөн өтүүсү. Пайгамбар келди, кайра өттү. Пайгамбардын кеткендиги бизге бир белги. Пайгамбардын кеткендиги мусулмандарга эмне болчу? Күмүш сырга. Өзүңөр келгиле ey мусулмандар деген. Ауф ибн Малик деген сахаба, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыздын акыркы казаты болгон. Пайгамбарыбыздын акыркы казаты Табук деген жерге пайгамбарыбыз барган аскерлер менен, мусулмандар менен барган. Ошол Табук деген жер Мединадан болжол менен 900 000 километрдин аралыгынан арактырган. Ол Сирия тарапка, Шам тарапка жакын жер болгон. Пайгамбарыбыз ошол жерде, ошол учурда дүйнөдө эң чоң державалардын бири Византия, Рим империясы менен кармашканды жолугушкан пайгамбарыбыз сахабалардын эсине ошол жака барган. Бул Табук согушу, урматтуу мусулман туугандар, өтө бир экзамен. Мусулмандар менен мунафыктарды ажырата турган казат болгон. Биринчиден, мөмө бышкан баягы Мединада мөмө менен бизнес кылган элдер. Демек, дүйнөнү танда же ахирет танда деген сыноо болгон. Экинчиден, күн аябай ысык болгон. Бүгүн бизде кээ бир мусулман туугандар ысык болуп кетип кой, орозон кыйнабайчы деп коет. Жок, өзү ушундай ысыкта да мындай лазым. Ал учурда ысык болгон, пайгамбар чыккыла деген ошол. Үчүнчүдөн, адамдардын баарынын эле колунда болгон эмес. Кээ бирлердин колунда болгон, кээ бирлердин колунда жок. Алмашып кезек менен чыгышкан. Анан пайгамбар ошол жака барган. Ауф ибн Малик деген сахаба айтат: мен пайгамбарыбызга Табукта жолугайын деп барсам, пайгамбарыбыз териден болгон чатырда отуруптур. Пайгамбарыбыз өзүнүн атайын алачык чатыр чизип койду эме титирип коет. Териден. Анан пайгамбарга жолугайын деп бардым. Пайгамбарыбыз мага мынтип айтты: ey Ауф, ооду титтен байна ялайса, кыяматтын алдынан ушул 6 нерсени күтө бер. Демек, кыяматтын астынан ушул 6 сана ошолор болот, анан кыяматтын аранан барып жакындап кирип кетет. Ауф радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: эң эле биринчиси маути, менин бул дүйнөдөн кетишим dedi. Демек, пайгамбардын өтүүсү бул дүйнөдөн биз үчүн кыяматтын белгилеринин бири жакындаган болуп саналат. Экинчиси, сумма фатху Байтул Мактис. Байтул Мактис деген Иерусалимде Кудус мечитинин ачылуусу кыяматтын жакындап калган белгиси. Урматтуу мусулман туугандар, бул бир адашпасам 8-9 пайгамбарчылыктын эмен хижранын 8-9 жылдары болгон. Байтул Мактисти биринчи жолу мусулмандар Умар радиаллаху заманда ачышкан 16-жылы. Пайгамбар өткөндөн кийин 5 жылдан кийин ачышкан. Пайгамбар 5 жыл алда болуп турган ишти дарбайт. Себеби ал вахий болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи Байтул Мактис ачылат деди. Эң эле биринчи ошо мусулмандардын колуна Умар заманда өткөн. Андан кийин кайра динсиздерге өтүп кеткен. Кайра кийин экинчи жолу Салахуддин Абу Аюби деген адам полководчунун кол астында кайрадан мусулмандар өткөн. Үчүнчүсү пайгамбар сумма мутани яқуду фийкум какуасул ганам. Андан кийин силерге бир ушундай чоң бир баля оору келет. Кой өлөттөй болуп келип, баардык адамдардын көпчүлүктөрү кырып кеткен бир оору келет. Ошол кыяматтын белгиси. Ушул окуя, урматтуу мусулман туугандар, Байтул Мактис ачылгандан кийин 18-жылы хижри учурунда болгон. Шам өлкөсүндө көбүнчө ошол учурларда бир катуу оору келген. Мал өлөт болот, бири оору келген малдын баарын кырып кетет. Ошол сыяктуу бир катуу оору келген. Адамдардын мурдунан мындай сулар агып, баягы грипп болот. Грипп сыяктуу болуп бир оору болуп келгенде бир заматта кыска убакытта көп адамдар өлүп кеткен. Кээ бир алымдар айтат, бир 25 000 тегеринде мусулман өлүп кеткен дейт ошол учурда. Ичинде чоң сахабалар болгон. Муаз радиаллаху анху, Абу Убайда ибн Жаррах жана башка сахабалар болгон. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Сумма истифадатул мал." Кийин бара мал мүлк ушунчалык көбөйөт, байлык элдерге чачылат. Хатта йота рожул 100 динар, бир адамга 100 динар берилет. Ошол берилсе да бай адам баягы сахитан дагы деле тойбостон ачууланат. Ошого нааразы болот дейт. Бул хадисте алымдар айтышат. Bir adamga 100 dinar деген, 1 dinar урматтуу мусулман туугандар, 20 динарын бүгүн 85 грамм алтын. 100ді 5 есе көйсөк, демек 400 канча 420 грамм алтын болуп калат. 85 грамм алтын бүгүн таза алтын эсептегенде канча болот? 700-800 миң тегере болот экен. Ошону 5 есе көбөйтүп кой. Демек bir адамга 100 миң доллар бердим деген сөз. Же ошого жакын акча. Берсең де бай адам эмне? Нааразы дейт. Тойбойт, ачуусу келет. Алымдар айтат. Бул эки себептен болушу мүмкүн. Биринчиси бай адам ач көз, тойбос. Берген сайын тойбойт, берген сайын шүгүр кылышты билбейт, берген сайын нааразы болот. Экинчиден, балким ошондой чоң акча берген күндө дагы кымбатчылык болуп кетти дейт, жетпей калышы мүмкүн. Бүгүн бирөөгө 100 доллар бердим. 100 миң сом бердим. Кымбатчылык жетпей калды. Дагы бердим, дагы жетти. Балким ошондой болуп калышы мүмкүн дейт кээ бир. Кыскасы айтайын дегени, бара элдерге эмне дүйнө ушунчалык ачылып чачылат деген. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Сумма фитнатун." Андан кийин жер бетинде фитна болот. Арабтардын ар бир үйүнө чейин фитна кирип келет деген.
Пайгамбарыбыз арабтардын деген демек кыргыздарга келбейт деген сөз эмес. Арабтар деген сөз пайгамбар ошол арабтарга кайрылгандыгы үчүн айткан да. Болбосо ар бир адам дүйнөгө фитне кирип келет деген. Ушул жерде фитна деген башаламандык, азгырык, ар кандай нерселер айтылат. Бүгүн кээ бир алымдар айтат экен, фитна деп бүгүнкү моундай васаил иттисал деп коет. Байланыш каражаттары, телевизор, интернет, башка. Бүгүн чындыгында интернетте өткөн азгырык жок да жашоодо. Аял өтө чоң азгырык. Бирок андан чоңураак азгырык интернет. Мал мүлк азгырык, бирок андан да чоңу байланыш каражаттары болгон. Бүгүн өмүрдүн көбү ушул нерседе өтүп кетти биздики. Пайдалуу болсо жакшы. Бизге рызык алып келсе жакшы. Бир даават кылган иштесек жакшы. Туугандар менен байланыш болсо жакшы. Эл журтка кызмат болсо жакшы. Бирок арам нерсе менен болуп кетти. Арам нерсе менен кетип калса, бейпайда болуп кетсе, өмүрдүн көбү ошого өтүп кетсе, демек жаман экен. Фитна деди пайгамбар, азгырыктар деди. Отурасың, Куран окуйн деп 10 мүнөт Куран окусаң, уйкуң келет, китеп окусаң, уйкуң келип кетти дейт да. Бирок интернет ачып чыксаң, Инстаграмда сааттар өтүп кетет да. Рахат аласың, жырга отурасың. Мешитке келип намазга келиш үчүн 15 мүнөт 20 мүнөт убакыт кетет. Оор кыйын да. Бирок сааттап кино көрүш жеңил. Демек фитна. Ар бир үйгө кирип келет деген пайгамбар, чындыгында кирип келди. Сакал барына да кирип келди, сакалы жогуна да келди. Мусулманга да кирип келди, мусулман эмеске да кирип келди. Бардык адамдар кирип келди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тумма худнатун", андан кийин келишим, жарашуу, бири-бириңе болгон келишим болот. Мусулмандар менен якуну байнакум байнал асфар, силер менен Бани Асфар деп коет, римдиктердин ортосунда келишим болот. Бани Асфар деген бүгүн алымдар айтат, Европа, Америка, ушул батыш мамлекеттери менен мусулмандар ортосунда келишимдер болот. Чындыгында бүгүн келишимдер бар да. Бүгүн оомдуу келишимдер бар. Мусулмандар аралык келишимдер, бири-бирине кол салбайбыз, бири-биринин ортодо мындай ар кандай соода саттык келишим, кыскасы келишимдер бар да. Ошондой келишимдер болот дейт пайгамбарыбыз. Кийин фаягдурун, алар кыяматтык кылат дагы. Алар кыямат кылып силерге каршы чыгышат кайра деген. Алар 80 мамлекет 80 болуп келишет, силерге 80 туунун астында келишет деген да. Ар бир туунун астында 12 миңден аскермен келет. Демек, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар айткан нерселер бүгүн болуп келип атат да. Пайгамбарыбыз айткан нерселердин баардыгы ишке ашып атат. Бүгүн келишим бар. Бирок бир учурда кыямат болуп кетет. Бир учурда карасаңар, урматтуу мусулман туугандар, кээ бир мусулман мамлекеттерде келишим бар эле. Бирок ага карабастан кээ бир мамлекеттер алардын коопсуздугун бузуп кирип атат. Ичиндеги аман тынчтыкты бузуп кирип атат. Орто нерселерди бузуп кыяматтык менен кирип атат.